أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz Çanakkale bizden dolbarı hulantağız. Bizden dolbar leylek sülüktü maldalara. Bizden aşal bugünkü çıkarlıkta bir özgöçü efir bolup dep men işenemin. Xuday mesamna bizde murdak efirlerde ve sülüktünden bolgan Malla Turgunbay jönünde tanıştırganbız. Xuday buyursa bizden bugünkü efirizde Turgunbay Qarı degen uluğuz var. Oşal uluğuz jönünde aytıp ketmekçiyiz. Anda söz özünün ozundan nuqqanımız bolu jakşırak bolat. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Qandaysiň ulum, jaksyňby? Allah'a şükür. Amansan. Amansın. Anda sen bir özüňdi tanıştırıp ketseň. Özüň atyň kim, familiýaň kim, leýlekdiň qaýsy aýylyndan bolasyň, andan qaýsy urudan bolasyň, kesekden. Bir tanıştırıp ketseň, andan keýinki soralar bereleriz. Atos Turgunbay, atam aty İsrail, katam aty Rıspay. Leylekten oşol murun kommunizm azırkı uçurdağı ağarık ailedanmız. Özümüz 1996 жылы. 96 жылы olabız. Keseklerin qaysı urusundan? Avat urusundan. Avat urusundan. Mına bizde daimele şol leylekten sülükten çıkan moldalar tanıştırıp atabız. Bildirin adremi jaştar sizlerde köpçülüğü tanıwaşy mümkün. Biz sizlerde negizi şol Turgunbay Qarı dep tanıyt. Köpçülük. Andan şol qarılık jolsa ilim joluga түшүүнүн себеби кандай болду? Кантип sen şol din joluna түшүp kaldың же кызыгып кaldың деген суроо. Аккан арыктан суу агат дегендей бир тууган тагам Абдурашан Дамылла. Ошол кишинин баягы балким ошол кишинин шарафаты менен ошол кишинин жанагы бизге жаштыгыбыздан айткан нерсеси менен динге кызыгуу, мисалы мектепке чейин көчүрдө эле жанагы ким болосуң деген суроого кары болом деп жооп берип, ошондой бир эме бар эле, бирок кары ким экенин да өзүбүз түшүнбөй элечи. Буга чейин биз атымдын Тургунбай деп коюлуп калышка да өзүнчө бир себеп болуп калып, менден чоң эки байкем Турбай каза болуп калгандыктан ошол Тургунбай деп коюп, ошол эле учурда ошол жанагы апам экинчи менден чоң байкем дагы каза болгондо жана кайгырып отурганда бир чоң энебизге айткан экен, Эрейхан кыжалат болбо. Мен түш көрдүм. Түшүмдө эшигиңдин алдында эки салачан турган экен экен да. Ошондой ошол кишинин бир мындай түшүнүн эмеси менен Кудайга шүгүр азыр эки уулбуз, экөөбүз Куран жаатындагы Куран жаттап, карлык жаатын алып кетип атабыз. Апабыз ошол кичинебизден ошол жанагы балдар турбаган Кудай Тааладан эгер перзент берген болсоң, ошол сенин жолуңда окутат элем, сени карлык жаатына эме кылат элек деп, жанагы тагамдын үйүнө кимдер келген болсо да ошол баары эле жана бизде ырым бар го, оозуна түпүртүп же болбосо бир нан чайнатып, дуа кылдырып эле ошондой ыхлас кыла бергендиктен, калпак кийип дуа бериң деп айтып бергендиктен ошол 5 жашыбызда менин чоң атам, ката атамдын абасы молдо Турдали деп ошол айрыбызда ошол кишиге 5 жашында эле алып барып берген колуна. Ошол кишиге эме кылат. Ал жерде малим сен окуп, устаз авал деген жана китептер бар эле. Анан ошол айылда бизде бир мындай модага айланып кеткен нерсе бар эле. Ким эле сабак берсе ошол кишиге барып баягы сабагын алып эле ошо айылда мында Кудай кол дагы башка дамылалардын мисалы барып үйүнө барып сабак алып 5 жашында башталган. Мектепке чейин келе. Анан 2-чи классыбызда кайрылы апабыз ошол Исфанадагы Молдо Малик Дамыллага ошол үйгө Абдунапкардын атасыга колуга берип, ошол кишиде жана каникулда болсун башка учурда барып, ошол кишинин этегиде тойго барса тойго барып, жана марекелерге барып ошол чоң эски дамылалар менен көп жүрүп калдык. Ошол учурда баягы ошол дамылалардын кадырын эле түшүнбөйт элек. Азыр көрсөк бир аулия заттар менен эле жүргөн экенбиз дейм да. Аулия заттар менен жүргөн экенбиз. Ошол жаатта уже башталды. Молдо Малик Дамылланын колунда жанагы Курандан дагы сырттан сабак алып, жанагы мухтасарларды окутуп, ал киши баягы сабак берсе биз жанында эле мындай мухтасар жатка билет эле дамылар. Ооба, түшүнбөсөк дагы жана жанында жүрөт элек. Кийин Дамылла өзү айтып калды, балам Бишкекте медресе ачты Куран боюнча дегенде, анан 5-чи классыбызда Абдунапкардын колуга алып келип берет. Машалла. Ошол кишиде окуп, ошол кишиден мындай кичине 5-чи классыбыздан уже үйдөн чыгып эле мындай расмий башталган окуубуз. Абдунапкарда окуп жүрүп, Куранды шүгүр жаттап, андан 9-чы класста Египетке барып окуп, Египеттен келгенден кийин дагы бир 2 жыл ошол. Египетте кайсы жылдар, канча жыл окудуңуз? 2013-жылы барып 16-жылга чейин.
жүрүп калдык, 3 жыл жүрдүк. Ал жерде ошо Куран жаатында илим кошо окулду. Куран, араб тили, основной Куранга эле басым жасалып атты көбүрөөк. Кийин келип эле ошо 19-20 жашыбызда келип, шатка байланыштуу кайтып келдик. Келгенден кийин үйлөнүп, имам болуп, ошол айлыбызда эле агарыкта имам болуп, жанагы хатипке жардамчы болуп да иштеп, райондук хатипте дагы иштеп жүрүп, андан карантинге чейин ошол дин жааты боюнча эле жүрдүк. Андан кийин азыр ошол бизнес жаатына аралашып, карантинден кийин азыр ошо болушунча Куранга, динге кызмат кылып келатабыз. Демек ошол динге болгон кызыгуу 5 жаштан башталып, дини ишмердүүлүк ошол Египетти бүтүп келгенден кийин башталыптыр да. Ооба, ошондон кийин башталды. Аралыкта дагы кайра үйлөнгөндөн кийин да барып илим алып келдик. Барып илим алып ал жакта дагы машалла жүрдүк. Эми бул жерде ошол баягы айылда эл менен иштешкенде, мисалы көбүнчө баягы бизде молдолор баягы Куранды толук жаттабай, баягы илим жаатынан кеткендер имам болот да. Анан сен өзүң как мындай кары катары баягы молдолор менен ошол карлардын айырмасын сездиңби ошол эл менен иштешүүдө? Эл менен иштешүүдө карлар үчүн керек экенин түшүндүм. Жана биз карлар жана Куран боюнча эле жүрүп же сабак берип эле отуруп калып, эл менен иштешпей калат да көбүрөөк. Бирок жана молдо болгондо бир элмеге түшүнүк, эл менен жанагы дардын угуп, элге эмне керек экенин түшүнгөн ушундай мен үчүн көбүрөөк тажрыйба болду. Мындай Куран жаатынан көрө ошол элге имам болгондо көбүрөөк тажрыйба топтой алдым, эл менен мамиле кылууда. Андан кийин ошол эмеде имамчылык же болсо ошол окуп жүргөндө же иштеп жүргөндө мындай кызыктуу же бир кейиштүү окуялардан болдубу? Себеби баягы Абдумалик Дамла менен көбүрөөк жүрүп калдым дедиң, жаштайыңдан баштап. Ошо кишиде жүрүп жанагы молдо Кудайкул, молдо Зулкайнар кишилер алар өздөрүнчө чогулуп эле жүрөт эле, мындай алардын баягы сырттан молдо деген менен өздөрүнчө тамашаларын баягы ээрчип барасың да, жанында жүрөсүң, кызматын кыласың, чайын куюп бересиң. Мындай жакшы күндөр өткөн экен деп мындай эме кыласың, эстейсиң азырчы. Ал учурда билинбейт эле. Болгон жанагы азыркы жаштар үчүн да илим жолу жана динге кызыгып аткандар үчүн ошол 12 жашыбызда жана 5 жашта бергенде апам ошол динге болгон ыхласы катуу болгондуктан медресеге алып барып берип бир качып барган күнүм болгон. Баягы чыдабайсың да. Өзүнчө ыйлайсың башкаларына барганда кайры апам кет деген. Ошонун баягы үйдөн чыкканда мындай неге жаштайымдан берет деген түшүнүк болгон. Бирок азыркы күнгө келип мындай шүгүр дейсиң да ошол нерсеге дагычы. Абдырашан Дамланын энеси илимдүү болгон экен да, баягы мурдагы эфирлерде биз айттык да. Демек ошондо сенин тайнең болгон. Бир тууган жээн экенсиң да. Бир тууган жээбиз. Анан Тургунбай кары адырма бизнес жаатында да уже иштер менен алектенип атам дедиң. Ошол бизнесиң жөнүндө да бир маалымат бере кетсең бизге. Бул кандай бизнес, эмне бизнес деген. Ошолла. Себеби бизде айтат да, молдо деселе ошо бир тараптуу деп. Бул жерде ошо мусулман адам бул эки тараптуу болуш керек да өзүнүн негизи. Ооба. Ошого өзүңдөн ошол соодаң, бизнесиң жөнүндө бир айтып кетсең. Жанагы Абдуллах ибн Мубарактын хикаясы, анын жашоосу жана көп мындай түрткү берет да. Ал кишинин жанагы илим жааты менен да өзүнө бир из калдырып, ошо менен катар жанагы бизнесмендердин, соодагерлердин устазы деген лакап атка конгон. Андан сырткары жанагы сахабалардын көпчүлүгү жанагы соода тармагында, ошол азыркы тил менен айтканда бизнес тармагында болгону бул биз үчүн дагы бир ошол жаатка кылышыбыз керек болгону, жашообузга муктаждык экени бир дана белгилеп турат. Илим жолунан келгенден кийин карантинде жанагы бардык жактар жабылып, ошол учурдан ою келди. Эмне кылсак деген нерсе менен биз жанагы өзүбүз чегерага жакын жашаган үчүн кичинебизден жанагы ата энебиз Тажикстан менен аласа бересе кылып көзүбүз көнгөн нерсе ошол жаат менен дагы алектенип иштеп, андан кийин Бишкекке келгенден кийин ошол матрас жаатына кирдик. Бул жака дагы жездебиз себепкер болуп, ошол кишинин багыты менен ушул азыркы Алдем деген бренд жаратканбыз. Бирок өзүбүз мындай билимибиз, илимибиз болбогондон кийин бизнес жаатында Кудай Таала менен бир шарт койгонго туура келди. Аллахым, ушул ишти баштап атам, билбеймин кандай болушуну. Бирок ушул жаатка канча пайда түшкөн болсо, 10% сеники. Алла Таала мындайча айтканда партнер кылып мындай келишим кылдык да. Мен себебин кылайын, натыйжа сага деген нерсе менен. Аллага шүгүр азыркы учурда ошол 4-5 жылдык биздин Алдем деген брендибиз мындай матрас, основной матрас менен таанылат шаарда.
матрас мебель менен чыгабыз. Ошол 4-5 жылда Кудай Тааланын ошол өзүнүн жанагы келишимин биз дагы болушунча так турабыз. Аллах Таала дагы ушундай бир көзүбүзгө зыян көрүнүп турса дагы пайдага айландырып турган учуру болду да. Алхамдулилlah. Бул жанагы Кудай Тааланын өзүнүн жанагы эми шеригин Кудай болуп аткандан кийин эмнеден коркосуң дегендей да. 4-5 жылда Аллах Таала ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк берди. Бир 15 жылдан бери ушул жаатта жүргөн адамдар менен, ушул жаатта жүргөн брендтер менен мындай тең ата ошолордун даражасына чейин чыгарды. Азыркы учурда ошол түшкөн Кудай Таалага болгон өзүнүн келишимин ошол илим жолуга Египетте окуп аткан балдарыбыз бар. Андан сырткары медреседе жанагы каржылап ошол баштан аяк Кур'ан бүткөнгө чейин биз ушул баланы камсыздап беребиз деген аракетибиз менен берип атабыз. Кээ бир медреселердин нанын же башка болбосо ошо муктаждыктарын болушунча толтуруп атабыз. Ошо менен катар эми биздин кызматыбыз балким ошодур. Ошол жаат менен Куранга, динге кызматыбыз тийсин деп бизнесте дагы бул жаатына дагы кызматтар алып кетип атабыз. Алхамдулилlah. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Анан дагы жанагы биз ошол исфанада окуп жүргөндө мындай азыркы учурда таң кала турганы, билсеңиз, баягы эле дамыларын колдоп окугандар баардык адамдар үйүнө бекер жаткырып окутат эле. Ошол учурда биздин дагы Рахмалы Кутбедин деген акебиз ошол кишинин үйүндө окуп, тамагын жеп, жанагы азыркы ойлосоң бир тууганындай эле, жана баласындай эле караган экен. Болбосо мындай кайнаса канын кошулбаган адамсың. Бирок ошол кишиде бул илим алып атат, Куран жаттап атат деп, жанагы дамылага, Молла Малик дамылага келчү адамдар бар эле. Ким талиптер жанагы окуучулар болсо берсеңиз, биздин үйдө жатып окуса, ошол балдарды алып барып окутуш, алардын үйгө мындай береке алып киргендей эле бир сыймык болгон да. Сыймыктануу менен кызмат кылган. Сыймыктануу менен кызмат кылыпчы. Ошол жааты бизде мындай көп жанагы окуп жүргөн, исфанада окуп жүргөн балдарды, азыркы учурда Разаковдо окуп аткан балдарды көп себепкер болгон инсандар бар. Мурда баягы Тажикстанга барганда бекер жатып ичеле, ошол нерсе бизде Лейлекте да болгон экен. Болгон. Мен аны эми биринчи жолу угуп атам. Болгон ошол жанагы медресеге келип, жанагы квартира керектер барбы деп жанагы сурап келчү эле дамлагачы. Анан 2-3 баладан берип, мисалы ошол медресенин төгөрөгүгө жакыныраак жерлерге үйлөрүнө апарып берчү. Бекер жашайт, тамагын да кээ биркилер берет, ошол өздөрү кылып берип, ошол үйдө мындай өзүнүн ошол үйдүн кулунудай эле жашап жүрөсүң да. Машалла, машалла. Бул мен үчүн жаңылык болду. Мисалы бизде Лейлекте ошондой болгон. Мен бир гана окугам, Али Кары Раматуллах Союз кезинде ушу 2 жыл ошол Лейлектин өзүндө, Исфананын өзүндө үйдөн чыкпай жатып Куран жаттаган. Элдер мени Тажикстанда окуйт деп эле жүргөн деген укканмын да. Үйдөн чыккан эмес, подвалда жашап дейт, Куранды жаттаган 2 жыл дейт. Машалла. Раматуллах Али Кары. Демек анда азыр бул жерде ошол убагында биз бирөөлөрдүн үйүндө жашадык, бекер ошонун эми кайтарымын, сдачасын берсемби деген ниет экен да сеники, а? Жол ошол эми баягы эски дамылалардын таалимин алып калганыбызда көп жерде жанагы кызмат кылууга аракет кыласың. Анан жанагы Абдуллах ибн Мубарак болсо керек. Абу Ханифанын Багдадка ошо келген учурда ушундай бир чоң үйүнү көргөндө таң калган экен да, алым адам ушунча да дүйнөгө берилеби депчи. Бирок ал жерге киргенден караса ичинде мусафиры деле, жанагы алымдан сабак алган шагирттери деле ошол үйдө жашап, ошол үйдө окуп жүргөнүн көрүп, мен эгер Кудай Таала ушундай мүмкүнчүлүк берсе, мындан да чоң салам деп, жана Абдуллах ибн Мубарактын хикаясында келет. Андан дагы бир Абу Ханифаныкынан да чоң үй салат да. Ошол сыяктуу эми биздин дагы милдет ошол адамдардын үйүндө окуп, тамагын тузун жеп окугандан кийин биз дагы ошол жаат менен болушунча жанагы кызматты кылсак, адамдарга ошол кайтарымын берсек айткандай, сдачасыны деген максат. Мен бул жерде баягы дудуктар менен көз эздерге сак берип атпайбы мечитте. Бизде да кыялыбыз бар да, отуруп көз эздер менен отуруп сүйлөшүп калдым да, Кудайым буйрса келечекте бир 5 кабат бир медресе салабыз, иншалла. Биринчи кабатта ошо спорт зал болот. Силер спорт менен машыгасыңар да, дизо менен башка менен, триатлон менен машыгасыңар. Анан ошол жерде ишканалар болот, мисалы жанагы нан жаатыр, навайкана, бүт баарын булар өзүңөр иштейсиңер, өзүңөр камсыз кыласыңар. Спорт залга элдер келип туруп, машыгып туруп, акчасын төлөсө, кайра өзүңөрдү камсыз кыласыңар. Анан экинчи этажга мисалы силер окусаңар, анан жатакана үстүнкү этажга мисалы дүлөйлөр, анан кийинки жатакана деп ошентип айтсам, айтып атпайбы. Дамыла дейт. Бизди дейт ылдыйга койбой үстүгө коюңуз
deydi. Неге dese, o bayağı duduklar kulağı ukpaydı da deydi. Bunlar ılıyda yaşasın. Biz tapırasak da kalar ukpaydı. Her yerde. Bizim üstüne diye duduklar çıkarıp koyacağımız, onlar tap diye bassa bizge uyku vermeydi Allah deydi da. O şöyle biz tamaşalap kalağız inşallah. Maksatın öte sonun, Kudayım öte Allah Teala niyetine jetkirsin, tileğini jetkirsin inşallah. Kudayım öte. Her birimizin biz maksatımız var. Allah için koygan maksatımız. Allah için koysan Allah Teala'ga bu jengil eken de. Jengil eken. Abi bizim ustazımız Abdüşkür Narmatov aytadi da tamaşalap. Kuday Talam berim dese familiyangda sırabayt deydi. Berimse bere veret eken de bayağı yerde. Sen Allah Teala'ga jakkanla bir işin bolsa, niyetin tuğra, halis Allah için bolsa Allah Teala öse bere veret eken inşallah. Buyursa. Bayağı imandan kiyinki işmerdүүлүгүң adırkı misалы vaqtqa şeýin kандай işler menen alek bolasың? Özüm mындай dostорго тамашалап bir sözüm var. Жанагы eski молдолордун жанагы талим алган акыркы адам менмин депчи. Себеп жанагы bir 10 жаш, 8 жашыбызда ошол жерде жүрсөк дагы, бирок андан кийинки бизден жаштар ал кишилердин жанында жүрө албай калды. Бизден чоңдор жүрдү. Жанагы ошол Молла Кудай Кулдамуланын жанагы аулиячылыктай бир сезими бир жолу жанагы гаштек деп коет, билесиз, Лейлекте бир гаштек бар эле, жанагы эски молдолор ай сайын отурган. Ошол гаштекте кызматта турабыз, чай коюп отурсак эле, ошо бошто отурсам мени карадыдан каары дейт. Анан окуп турсам, чаян же болбосо, жыландар чакчуу болсо, Фатиханы мындай кылып окуйсуң дейт. Үйрөттү, кокустан эле үйрөттү. Мен илим алганыма сүйүнүп, жакшы экен дедим. Кудайдын эмеси ошол күнү түндөсү башка бир айылдан бирөө чалат дагы ошол чаян чагып алды эле. Сиз дем саласызбы деп атпайбы? Ошол күнү болбосо. Дагы Дамулла ошол күнү үйрөттү, ошол күнү бир келди, ошол окуп, ошол нерсе бир себепкер болдук. Жанагы азыр эстесем, ошол кишинин аулиячылыкта эле сезгени да. Бир эмени мындай алдыңа билген ошол нерсе мен үчүн таң калыштуу болгон. Ошол кишинин билип айтканы, үйрөтүп койгон ошол нерсени бир күн алдың. Demal, ustazlar ötüp ketdi, yemi bil atadı da olya eken diye. Vağında biz sezgen emesbiz, bilgen emesbiz. Emelden köp tamaşalaşat ele. Sen aytkanday, biz janakı Begali damla Sülüktü'de medrese açkanda Molla Zulkaynardın orduğa men sağıp veretilem. Anan Molla Kudayaklı'nın orduna Rüstem degen mala sağıp veretilem. Anan kel oşol jerde Sülüktü'de sağıp ver otağız. Oşonda Molla Zulkaynar kelip kaldı, anan Molla Kudayaklı kelip kaldı. Anan kel Molla Bey gelip durad. Anan katı tamaşalaşat ko. Anan Molla Begali'nden sırap kaldı. Molla Kudayaklı. Sen Nazakırat okuansın dese, okuamın dedi. Anda aytçı dedi. Beyni Arapça ne deydi dedi. Mesela aylar beyni ümit etkandan hoşunda Damla deyip bunday turup kaldı da. Begal Damla ta kalıp turup kalsa Molla Zulkaynar aytat. Aygırdın hayalı diye aytat dedi. Ben senden sonra atamı diye hoşol jerde. Şöyle bir tamaşası katı öyle bulardı. Kanday adamlar ötüp gitti. Allah razı olsun. Misal bayağı ötü kıynalan vaktar bolgan mı? Taşta öyle koyayınçı şunu deyip dur. Sebay jaştayından ilim garlaşsın. Сагынычтан ошондой болот эле. Жанагы 5-класста биринчи жолу жанагы алыска чыкпаган Бишкекке алып келип эле таштап койгон тоңушта койт элек. Абдунов карын колуда. Мектептен кийин медресе. Ооба. Анан ошол учурда жанагы үйдү сагынасың, же ал учурда жанагы азыркыдай сүйлөшө турган эме жок. Телефон жок. Ооба. Апамдан бир айда бир кат келет эле. Таксилерден берип берет эле кат жазып. Ошол катты окуш өзүнчө бир мындай илесинде окуп алыпчы, болбосо жакшы эле сөз. Сагынычтан көз жаш болуп, ошондо бир кайтып барган жанагы учурум ошондо болгон. Болду, токтотом мен барып эле башка эми балдар сыяктуу мектепте эле айылда эле жүрөм дегенде, апам жок, сени үмүт кылганбыз, ниет кылганбыз деп отуруп, кайра окууга жибере берген. Ошол күнгө азырга чейин мындай бир тараптан кайгырган күнүм болсо, бир тараптан азыркы учурда шүгүр айткан күнүм. Ошондо эгерде балким көңүлүмө карап макуланда жүрө бер деп койгондо, балким бул жаатка кирбей Кур'ан жаттабай калат белек, билбейбиз. Анан бул жерде ошол жашоодо эң мындай кызыгып, ошол түрткү болуп же стимул болгон окуялар болдубу? Кур'ан жаатында, илим жаатында. Жанагы эң эле мындай эмебиз, бир учурда жанагы өзүнө эле жакын бир адамыбыздын жанагы атабыз уста адам, мындай карапайым эле жөнөкөй дин жааты же молда эмес, эмес. Анын атасы молда болбосо, баласы молда боло эле
кароолоо деген нерсе мен үчүн ушунчалык бир катуу тийген. Ошондо мындай өзүмө бекем бергем жок. Мен ошол Куранды жаттаймын. Атам молдо болбосо дагы мен молдочулук менен же карычылык менен чыгамын деген нерсе ошол мындай катуу түрткү болгон мага. Эми туугандар, ошол бизде ошол ар бир эфирдин акырында бул Куран жаттаган уулубуз Турунбай карыдан ошол мен суранат элем. Куран жаттайм деген үмүтүн бар, же болбосо Куран жаттайм деп каалоочу бир жаштарга бир кандай жол жобосу же кандай бир насаатыңды айтат элең балам? Насаат эң эле бул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү, силердин эң жакшы Куранды жаттаган жана башкага үйрөткөндөр. Бул эле эки саптын ичинде болуш өзү бир жашоодо бакыт болсо керек адам үчүн. Андан сырткары жанагы устаздар айтчу эле, эми элестет, макул азыр кыйналасың, нафсиңе жакпайт окушуң, бирок сен ошол окууң менен ата-энеңе жаннатты белек кылышың кандай бакыт. Ошол белек кылгың келеби жаннатты дейт да. Дегенде ошол учурда мындай өзүңдүн ичиңде ата-энем үчүн ошол жаннатты бир арнап белек кыла албасам, анда ким болдум деген нерсе бул ошол Куранга болгон жанагы максаттын биринчи ошол эмеси го дейм. Алланын сөзүн жаттоо менен Алланын сүйүктүүсүнө айлануу, анын бир жер бетиндеги Куранды сактоочу адам болуу бул өзү чоң бакыт. Ата-энеге белек кылуу өзүнчө бир чоң бакыт го. Ошол нерсе ар бир адам үчүн илим алам же Куран жаттаймын деген бала үчүн чоңураак түрткү болуш керек. Күн сайын ошол оюну тынчтатпай нафсисин жеңе турган бир багыт болуп бериш керек го дейм. Алла разы болсун. Урматтуу туугандар, биз ар бир эфирибизден ошо акырында бир икаяны айтып көнгөнбүз. Бүгүнкү саатта ошол бир эч кимге зулумду кылба деген бир икаяны айтып берейин. Bir padişah болгон экен, ошо падыша баласынын жаштайынан бир мугалимди жалдаптыр. Мугалимди жалдап, сен не кыласың, урасыңбы, согосуңбу, шуну бир окуткун дептир, ошол мугалимди дайындаган. Ошондо анан жанакы балага күндө мугалим келип сабак берет экен. Бир күн сабакты жакшы эле окуп берсе дагы жака бир чаптыр. Жагына бир чаптыр. Анан баягы бала неге мени чапты, неге мага зулумду кылды деп айта албаптыр, бирок уй чыккан эмес. Ошентип баягы мектепте окуп бүтүрдү дейт. Анан окуусу жакшы болду. 30 жыл өттү дейт арадан. 30 жыл өткөндөн кийин атасы көз өтүп кетти, ордуна бул падыша болду. Кек сактап жүрөт да ичинде. 30 жылдан кийин сразу ошол замат жана мугалимди алдыргыла дептир. Мугалимди алдыргандан кийин ошондо мугалим картайып калган дейт да. Эмне болду балам, неге чакырттың десе, 30 жыл мурда сен мени ургансың, ошондо неге ургансың? Мен сени өлтүрөм дептир. Башала тургандарға даярдап койгон экен. Балам, мына эми мен ошо убакыт келди айтайын, сен эч кимге зулум кылба. Эгерде жөндөн-жөн зулум кыла турган болсоң, эч ким аны өлгөнчө унутпайт деген экен да. Ошондо так эте түштү дейт да баягы падышагачы. Демек болду мен түшүндүм. Демек сен мага сабак берген экенсиң. Мен азыр ошончалык деңгээлге жетим, падыша болдум. Зулумдун акыбетін мен эми билдим. Рахмат сизге деп туруп, ошону кайра жөнөткөн экен тургандар. Демек, бул жашоодо биз бирөөгө жакшылык жагынан сабак бергенге аракет кылышыбыз керек. Алла разы болсун. Мында Турмай кары бир дуа алып кой. Сизден дуалалы, устаз, сизден. Амин. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассалам ала расулиллах. О жараткан Аллах. Ошо биздин келечегибизде, ошол элибизде, жерибизде Куран жаттаган жаштарыбыз көп болсун. Амин. Аллахым, Куранды жаттап, Kuran'a amal kılgan yaşlarımız köp olsun. Allah'ım şu Kur'an'dı bizge yol körsetücü kılgın. Allah'ım şu Kur'an menen yaşagandı bardığımızga nasip kılgın. Allah'ım şu balağız, uğuluz, Turunbay karıga okşap, Kur'an'dı düşünüp, Kur'an menen yaşap, Kur'an'ın içindegilerdi atkaruçu ballarımız köp olsun. Allah'ım çet ülkede yürüp, Kur'an jattayman degen bizden uğullarımız var, kızlarımız var, nerelerimiz var. Kuday talam, oşoların da niyetin kabul kılın. Gelecekte ata-enesine tacı kiygize turgan yaşlarımız, Kur'an jattagan karlarımız köp çıkılsın. Kuday talam nasip etsin. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika.